Ош областынын Кара Суу району Кыргызстан айылынын номер 31 мектеби 2015 жылдын жылы капиталдык вложение каралган. 2016 жылдын январь айынын башында котлованы казылып, азыр ушул күнгө чейин кыймылсыз болуп турат. Проект боюнча 2017 жылдын күз айларында бул мектеп эксплуатацияга берилиш керек эле. Бул мектеп боюнча айтып берсем 1956 жылы курулган. Азыркы күндө авариялык абалда турат. Ашырбек Мойдонович, бул мектеп боюнча куруу иштерин тез арада жандандырыш керек. Андан сырткары экинчи маселеде Кыргызстан ошол эле айылдын Кыргызстан айылында таза суу киргизүү маселеси курс боюнча турат. Бул боюнча мен бир нече жолу өкмөткө кат жолдогом, бирок эч кандай жооп ала алган жокмун. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, Кыргызстан айылында суу киргизүү жана мектептин курулушун жандандыруу маселесин мүмкүн болушунча тез арада чечип берүүңүздү суранат элем. Рахмат.